Урматтуу айдоочулар, такси кызматында жүргөн жана доставкада жүргөн, официально неофициально иштегендер абайлагыла, алыс жолго кетип атканда обязательно национальность не имеет значения, да? Обязательно сумкасын бир сыйра каралгыла, текшерип. Ар кандай улут, ар кайсы улутта эми плохих наций не бывает дейт го. Ошого байланыштуу текшерип өзүңөргө кам болгонуңар аябай жакшы. Достор, ассаламу алейкум. Кутмандуу кушак күнгөр менен. Өткөндө мен каналга видео киргиздим эле. 1 миллиондон ашык просмотр болуп кетти. Ошол комментарийлерин кирип окудум, комментарийлерин кирип окусам аябай көп экен, положительный отзывдарчы. Анан кийин көп суроолор болду. Бул видеонун толук жибер, мааниси кандай, эмне болуп башталды, эмне болуп бүткөнүн билбей калдык депчи. Көп ошондой немелер. Орустардагы, кыргызстардагы ошондой комментарийлер жазыптыр. Здравствуйте. А вам деньги, да, передать? Не деньги, а там, короче, конверт, а там у меня есть сомнение, что внутри деньги. А где бабушка? А я ее отпустил уже. Я, короче, типа еду, я взял заказ, получается. А вам как, удаленно, что ли, позвонили? Ну, я, получается, типа удаленно, да. Все, получается, давайте сразу на месте вскроем, внутри посмотрим. Я специально ничего не трогал, вот, получается. А вас кто направил-то? Я там, это, получается, взял заказ. Яндекс. Не Яндекс, а кто знает, Максим. Ну, через него взял. А бабушка-то, надо было ее тоже оставить. Что надо оставить? Бабушку оставить надо было. Ну, она куда ушла-то? А, домой зашла? А где живет, знаете? Да, вот здесь рядом. Он соседний дом. А куда надо было везти? Атаңдың көрі дүние адашып ментип тургандан ай көлүм манас болгондон калкымагандай иш болмок. Коррупция дегенге кагыла тургандой шиш болмок. Түндүк түштүк дегендин түшүрө чапмак түндүгүн бөксөмелерге жеткирмек бөлүнбөс кыргыз эл бирлигин. Esine salma gelinin ezelgi kırgız oy kimligi. Aksakal bakay bolgondoy kamçısın gezep biyikken momentif aytmak öz sözün. Bölünbö kırgız bölünbö bölünsөңбөр жеп кетет. Ошол боюнча видео тарталы деп ошол видеонун башкы каарманы мына Канчарбек. Assalamu алейкум. Алейкум ассалам. Да бир жолу биздин көрүүчүлөр менен да учурашып коюп. Ассаламу алейкум. Жалпы Москва жергесинде жүргөн туугандар, жалгыз эле кыргыздар эмес, бул жакта мигрант болуп жүргөн биздин бир туугандарыбыз. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Ошол видео тууралуу азыр сөз болот кененирээк. Анан Канчарбек ошол окуяны айтып бер бизгечи. Биздин көрүүчүлөргө да аябай кызык болуп атат, мага да кызык болуп атат. Ошол история кандай болуп башталды, кандай болуп бүттү, ошол тууралуу сөз кылалы бүгүнкү видеобузда. Жарайт. Ал видео десе кайсы убакыт экенин точно эле унутуп калдым. Бирок ошол моментте үйдө отурган кезим болчу. Үйдө отуруп мен Яндекстен тышкарыда жана Максим деген программа менен иштейм. Ал деген как Индраверге окшош эле сымал программа. Үйдө отуруп күйгүзүп койдум, күйгүзсөм үйдүн жанынан Люблино жактан заказ чыгып калды. Карасам эми суммасы жакшы чыкты. Как раз доставка болуп калды. Как раз башымда оорубайт экен деп бардым, заказга бардым. Барып туруп чалсам, могул адрес деп сразу кетип алып жолдон мен клиентке чалдым. Монда мен уже кетип калдым десем, айтты тияктан бабуля сени кемпир тозалат, ал сага берет, ушундай үйдүн документтерин берет деди. Үйдүн документтерин бизге алып келип бересиң дегенден макул деп кирсем, кемпир чыгып колума конверт карматты. Эч кандай документ эмес, конверт чыкты. Мен айттым, бабушка бул эмне десем, ошо жөн эле мындай эле документтер деди мага. Чалпар кызыма берип койсуң деди. Мен чыгып сразу сомнение карматып ошол жерден кемпирди видеого тарттым.
мен сізден алып атам тиңде мындай десем анан ооба тартып ал деди, мен тартып алдым кемпирди тартып атканда эле кемпир уже кичине өзү мындай сүрдөнүп мындай титиреп ушундай башкача болуп мындай сүйлөгөн сөздөрдү башкача болуп баштады. Анан мен сразу сомнение болуп ошо видео түшүрдүм, аны видео түшүрүп сыртка чыктым, ойлонуп отурдум дагы, анан тиге кайра чалдым получателге. Адаттагыдай эле Easy Drive деген таксопаркка келип калдым. Бул жактан Бахаба экөөбүз азыр жаңы условияларды түшүндүрүп полностью бардыгын айтып берет. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Такси жамааты. Бүгүн 22 число, кечки саат 7:30 болуп калды. Дагы бир жолу айтабыз, машиналар бар наличие. Эконом класска, комфортко, комфорт плюска. Эконом класстын баалары 1600дөн, комфорт класстын сеналары 2200дөн башталат, 2600гө чейин. Комфорт плюстар 2400дөн башталат, 3200гө чейин. Анан айта кетчү, именно комфорт плюстагы жак машиналарды минимальный срок аренда 30 күн менен алса, анда 2200 рубль. Эгерде минимальный срок 14 күн менен алган болсо, анда 2400 рубль. Бизде аренда машинаны минимальный срок 14 күн менен алат бардыгы эле. Именно жактарга ошол условия менен арзаныраак кылып берип атабыз. Анан парктын проценти 3%, путевойду бир жумага бир беребиз. Дагы эмне айтсак? Достор, айта кетчү нерсе. Көпчүлүгү комментарияга жазып атат, что бул паркта депозит бар экен го, депозит жок. Эгерде Яндексте иштеген эмес, новый историясы вообще жок водитель болгон болсо, өзүңөр бул нерсени билесиңер, ошондой водительдерге берип жүрүп, мына ДТП болгон машиналардын баардыгы уже чогулуп калды да. Артынан ушунча штраф келет экен. Ошол үчүн историяңар жок болсо Яндексте 5000 рубль депозит коебуз. Эгерде Яндексте иштеп жүргөнсүңөрбү, опытыңар барбы, анда без депозит, без накопительный келип машина алып кете бересиңер. Ошондо 5000 рубльду күнүнө 200 рубль. Накопительный, да. 25 күнгө, да, 5000 рубль күнүнө 200 рубльдан списывать этет. Аренда 1600 рубль болгончо 1800 рубль кошуп калат. Ал накопительныйды акырында машинаны тапшырып кеткенден кийин 1 айдан кийин штраф келбеген болсо, ал келип акчасын алып кетсе болот. Дагы эмне айта кетчү? Машиналар тарткыла, машиналар бар. Данный момент Cherry Tiggo 4 и башка Solaris, Kia Rio бардыгы эле бар данный момент. Ушул паркта турган машиналардын бардыгы, кроме битылардын бардыгы арендага берилди. Получателге чалсам, алып келер, менин документтерим, үйдүкү, тияк апам бермек дегенден мен аябай сомнение болдум. Сомнение болуп, анан ошол жерден сразу 102 чалдым. Буга чейин деле ушундай историялар болгон, бирок анда көп маани бербечүмүн. Акыркы убактарда ушундай ызычуулар көп болгондукка байланыштуу мен деле бир ошентип көрөйүн. Эми бир жакшылыктын алдынан чыгайын деп мен да чалдым, 102 чалсам келишти. Келгенден кийин эле айттым, мынакей дедим, мондай случай болуп атат. Мынакей могу конвертти мага беришти. Менде сомнение бар, то что ичинде акча бар экенине 100% мен уверенныймын, то что ошондой экенине деп бердим. Берип туруп эле сразу конверт ошол жерден бычагы менен кесип ачышты, милиция кызматкери. Ачышып эле мен сразу ошол видеого тарттым. Видеого тартып бек кылсак ичинен мен айткандай эле ичинен канча 45 миң, 50 миң акча чыкты. Анан адресин билесиңдер деле, ооба дедим, мен үйдүн жанындагы эле соседний үйдүн жанына барып туруп алам, эч жака жылбай. Адресине бардык, барсак кемпир кайра эшигин ачты. Кемпирден сурашты, сиз муну кимдерге бердиңиз эле, кимге жөнөттүңүз эле дегенде кемпир айтты, ооба мен ошого бергем, жөнөткөм, внучкам болот, неберем болот деди. Неберем болот дегенде кайра дагы бир сурашты. Полиция кызматкери сурап кемпирден, жок берем тияк бияк дегенден полиция кызматкерлери деле каршылык кылбай макул деп коюшту. Мен айттым, бул жакта аферисттер тиякта отурат, мен аны мошенниктер, мен 100% уверенныймын десем, эми кемпир эч кандай берки претензия кылбай жатат, ошондуктан алып барып берип коёбер. И при этом алардын артынан биз көп убакыт созо албайбыз, алардын артынан чыкка албайбыз. Алар бири-биринин артынан цепочка болуп турушат, ошондуктан биз аларды кармай албайбыз. Ошондуктан унутпай алып барып берип коёбер. Сен ошентип бизге кайрылганың үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз деп ошентип айтышты. Анан аягында мен деле аргасыздан алып барып бердим. Ал жактан мен сүйлөшкөн адам эмес, кайра эле бир кемпир чыгып
алды. Ал болсо башка бирөөгө берем деди да. Эми ал уже как бы эми түшүнүктүү да, то что ал деген через кого-то берет, и соответственно алар деген уже мошенниктер да. Ооба. Алып барып бердим, алар акчасын төлөдү, анан айла жок. Өкүнүчтүү ситуация болуп калды, конечно. Ошо. Түшүнүктүү. Ошондой тиги кайра эле кемпирге алып барып берип, тиги полиция кызматкерлери унчукпай коюптур да ошол моментте. Айттым, ушундай булар 100% мошенниктер, мен менен кааласаңар баргыла десем, биздин убактыбыз жок деп коюшту. Аргасынан мен эле алып барып берип койдум да, айла жок болуп калды. Ошол убакта баягы билесиңби, группага жөнөтүп атпадың беле видеолордучу? Ошону сактап койгон болчумун да видеолордучу. Сага да жазып, ошо сүйлөшүп, сен да группадан сүйлөшүп атканбыз, анан айтпадың беле? Жанат, бул сага неме материал депчи, чыгарып көрсөң депчи. Мен ошол момент чыгарган эмесмин, мен бир аз убакыттан кийин чыгаргам да, бир ай өтүп кетти окшойт, ортосундачы ошол убакта. Анан кийин киргизип койгом, киргизип анан жазып койгом. Кыргыз спас бабушку от мошенников депчи, мигрант из Средней Азии спас бабушку от мошенников деп жазып койгом. Анан эле просмотр кетип элечи шортстон. Где-то 1 мүнөттүк отрезокты эле неметкем, аябай комментарийлер көбөйүп кетти. Просмотрлар да көбөйүп. Мен дагы кирип көрдүм, көрүп окусам, эми ар кандай жакшы, жаман жазылган комментарийлер бар экен, эми ар кимдин ою ар кандай да. Канчалык көп киши болсо, ошончалык көп комментарий. Ар кимдики соответственно өзүнүн көз карашына жараша дегендей. Буга чейин дагы, мындан кийин дагы ошондой ситуациялар болдубу? Буга мындан кийин эң опасный болгон ситуация болду. Бир таанышым ушундай эле Волгоградка заказ алып, жакында эле майда болду дейм, майдын башында. Волгоградка заказ алып, эртең менен саат 8-дерде алат заказ. Экөөбүз как раз жакын жашайбыз. Волгоградка алып заказдан мен үйүмө келет, анын запаскасын мен алган болчумун. Анан эртең менен уктап атсам эле саат 9:30 чалды, канжар мен келдим. Запасканы бериши, алыска кетип атам деген. Макул деп айнектен машинаны ачтым, тиги запасканы өзү алып кетти. Волгоградка кетип атканда М4 менен кеткен. М4 менен кетип атканда Акадан өткөндө пост бар, блокпост. Ошол жерден өтүп атканда муну тосушат. Достор, адаттагыдай эле баардыгыңыздарды Белес таксопаркы менен иштешүүгө чакырам. Парктын кызмат акысы болгону 1%, парковый самозанятый кылып кошуп атабыз азыр. Вывод моментальный, через таксометр аркылуу акчаны чыгарып алсаңыздар болот. Андан сырткары биздин паркта иштегендерге жолдомо кагазы бекер. Кисарт, лицензия, страховка, ушул тууралуу кызматтар керек болсо дагы кошумча кайрылуу берсеңиздер болот. Бардыгына жардам беребиз. Урматтуу достор, бардыгыңыздарды күтөбүз биз менен иштешүүгө. Чоң рахмат. Дальше видеону уланта берели. Артында клиент болсо СОдо бывший зэк экен. Ошол могу согуш башталганда бошотулуп чыккан экен. Чыгып уже 1 жылдай согушуп, уже бошолуптур да, акталып чыгыптыр. Чыгып эми кайра мурун ошо баңгизат менен кармалган экен. 23 жылга сот, 23 же 24 жылга соттолуп, 1 жылдай эле отуруп чыккан экен. Кетип атып ошол блокпосттон тосушканда водительдин, айдоочунун белгилеген документтерин текшерген, айдоочунун документтерин текшерген, баары таза. Нарттагы пассажирдин караганда сомнительный болуп көрүнгөн да. Сразу текшерели машинаны деп, биринчи пассажир текшеришкен, анан багажды ачкыла деп багаж текшергенде пассажирдин сумкасынан 1 килограмм наркотик чыккан, баңгизат чыккан. Баңгизатты анан ошол жерден экөөнү тең алып барып камайт. Тааныш муратын үстүккө отуруп чыкты аран. Ал жерде кыйноолор болуптур. Мойнуңа ал жолбозо согушка контракт түзүс деп. Анан аягында ал да кичине өзүнүн правасын билгенге байланыштуу, юридический жактан кичине түшүнүгү бар болгондукка байланыштуу өзүнүн правасын качать эткенде ал жерден сага ошол акылуулар бизге керек эмес. Андан көрө сен кет деп туруп, сен документтериңди полный аннулировать этебиз, полный трудовой договор бүт баарын аннулировать этебиз, сен депорт кылабыз деп туруп, депорт кылышкан через сот. Воскресенье күнү эле соттошуп салган. Сразу эле, эс алуу күнү эле сотту эс алып жаткан үйүнөн чыгышат. Бул деген ага чейин мен чалдым посольствого, анан кийин буга телефон бергенде
өзү да чалат посольствого. Ошондо посольство чалып туруп буларга чалгандан анан тиги сот чыгышып келип туруп эле муну уже депортация кылат. Анан айтат, через Сахарова кетесиңби бесплатно же өзүң 10 күн ичинде өзүң кетип каласың дегенде, мен 10 күн ичинде өзүм кетем деп. Бир жума иштеп, бир жумадан кийин билет алып, Домодедовдон кетип атканда муну чыгарбай коет. Көрсө служебный приставда карызы бар экен, ошо карызын төлөбөйүнчө чыкпайсың деп. Араң чыккан, анан жүрөт азыр. Опасно экен да, ошого ар бир алыс жака келип атканда, урматтуу айдоочулар, такси кызматында жүргөн, жана доставкада жүргөн, официально, неофициально иштегендер абайлагыла, алыс жолго кетип атканда обязательно кандай десем, национальность не имеет значения, да? Обязательно сумкасын бир сыйра каралгыла, текшерип. Ар кандай улут, ар кайсы улутта эми плохих наций не бывает дейт го. Ошого байланыштуу текшерип өзүңөргө кам болгонуңар аябай жакшы. ооба. Ошол. Жаман болуптур, жөн жерден эле. Жөн жерден ооба, тиги 3 сутка убактысын кетирди, 3 сутка убактысын кетиргенден тышкарыда эми жөн жерден тияка камалып кетейин деп аз калды да. Ошондуктан абайлаш керек экен, туугандар. Доставка алып атасыңарбы, масканын ичинде алып аткан учурда деле аябай осторожность болуш керек да, мындай абайлаш керек. Эмнеге дегенде көп случайлерди көргөм. Элементарно бананын ичинде баңгизат салышып, торттун ичине баңгизаттар салышып. Ошондуктан ар бир алып аткан нерсеге абайлаш керек. Колдон келсе, алып аткан кишини кошо видеого тартып фиксация кылып алышыңар керек. Силерден кийинкиде спрос болгондо доказательство кылып көрсөткөн. Ошо аман болгула, тынч болгула, обязательно абайлап жүргүлө, туугандар. Ооба. Ошол. Жакшы маалымат болду окшойт, ошо пайдалуу биздин көрүүчүлөр үчүнчү. Ошо суроолорго жооп болду окшойт. Азыр таксиде иштеп атасыңбы? Ооба, баягы эле такси кайра эле. Жакшы, дагы кандай немелер бар? Калоо тилектер. Калоо тилектер ошо туугандарыбызга, иштеп жүргөн туугандарыбызга калоо тилегим. Аман болгула, тынч болгула туугандар. Абайлагыла. Азыркы убакытка байланыштуу могу Украинага жакын жактага барбай эле койгула. Могу Брянск жактагы группалардан көрүп атсаңар керек. Брянск жакта ушундай катуу иштешип атыптыр. Именно мигранттар менен бирөөнүн туура эмес, бир эле документ туура эмес болуп калса, сразу депортация же болбосо согушка контракт түзгүлө деген ошондой условиялар болуп атат. Бир эле документиңер туура эмеспи же жокпу, сразу депортация же болбосо контракт түзгүлө дейт. Ошондуктан именно Брянск областтан алыс болгула жана Украинанын жанындагы областтарга барбай эле койгула туугандар. Акча бул жакта эле калсын туугандар. Эң башкысы аман эсен ден соолугуңар жакшы болуп турса, акчаны далайын табасыңар. Ооба. Эң башкысы аман болгула туугандар. Абайлагыла, сак болгула. Өз мекенибизге жана өз жерибизге аман эсен жетип алалы. Эң башкысы ошол. Ошондой достор, ушуну менен биздин видеобуз соңуна жетти окшойт. Эч нерсе деп кошо албайм. Мен бардык Канжарбектин бардык айткан сөздөрүнө кошулам. Абайлайлы бардыгыбыз тең сак бололу. Аман эсен мекенибизге кайталы. Өзүбүздү ойлобосок дагы ата энебизди, бир туугандарыбызды ойлоп коелу, ошолордун көз жашын ойлоп коелу. Ооба да. Чоң рахмат сен ушинтип келип бергениңе, убактыңды бөлүп